Билим берүү жаатындагы ар кандай көйгөйлөрдү жана маалыматтарды жалпы коомчулукка алып чыгып келген педагог көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен саламатсыздарбы? 17 январь күнү Кыргызстанда биринчи жолу ойлоп табуучу балдардын күнү белгиленди. Деги эле бүгүнкү күндө биздин коомчулуктун ичинде ойлоп табуучу балдарыбыз барбы? Деги эле аларга болгон колдоо кандай? Ойлоп табуучу балдар бүгүнкү күндө эмнелерге кызыгып жатат деген суроолорго жооп алуу максатында биз бүгүн студиябызга адис эксперттерди чакырып отурабыз. Келиңиздер анда дал ошол студиябыздын коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Калбы Матраимова Өзгөн районундагы номер 14-чү Таңгатаров атындагы интернат гимназиясынын физика мугалими, бир нече билим берүү демилгелерин колдоо боюнча улуттук тренер, Ош билим берүү институтунун лектору жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Жана ошондой эле Байыш Алиев Кара Суу райондук балдардын чыгармачылык борборунун робототехника ириминин жетекчиси. Андан сырткары бизге окуучуларыбыздан дагы келип отурат. Усман Раимжанов Өзгөн районундагы номер 14-чү Таңгатаров атындагы интернат гимназиясынын 9-чу классынын окуучусу. Урматтуу ага эжекелер, биздин студиябызга кош келипсиздер. Деги эле ушул бүгүнкү күндө бизде коомчулуктан ичинде мектеп окуучуларынын арасында жаш жаратман балдар барбы? Деги эле ойлоп табуучу балдар барбы деген суроолорго, андан башка да бир нече суроолорго жооп алуу максатында сиздерди студияга чакырып отурабыз. Алгачкы эле суроо Калби эжеке, сиз жооп берип коесузбу алгачкы суроого? Мынакей биз өткөн жумада 17 январда Кыргызстанда биринчи жолу ойлоп табуучу балдардын күнүн белгилеп, бир топ ойлоп табуучу балдарга шык жөндөм берүү менен аларды калктын калың катмарынан бир аз болсо дагы көтөрүп алдык деген ниеттебиз да. Дал ушул 17 январь күнү ойлоп табуучу балдар үчүн кандай иш-чаралар болду? Алардын кандай эмгектерине күбө болдуңуздар? Деги эле ушул майрамдын Кыргызстанда белгилениши бизге бир кандайдыр бир өзгөрүштөрдү алып келе алабы деген суроону сизге затайын. Менин оюмча, бул балдардын ойлоп табуучу жаш балдардын күнүн белгилөө бул эң биринчиден ошол өзгөчө ойлоп тапкан жөндөмдүү балдарга шык бере алат. Себеби биздин коомубузда эң биринчи инженердик багытты өнүкпөгөн болсо, анда ошол мамлекет дагы күчтүү мамлекет боло албайт. Демек, биз политехникалык билим берүүнү мектептен, жада калса балдар бакчасынан башташыбыз керек. Ошол жаратман балдардын күнүн белгилөө менен ошол жерде канчалаган түрдүү долбоорлор, балдардын ойлоп табуулары, алардын бири-бири менен идея алмашуу, ой бөлүшүүсү, эмнелер жөнүндө сөз болуп атканды, ошол ойлоп табылып аткан долбоорлору келечекте кандай кызмат кылат, анын актуалдуулугу кандай, биздин мамлекетибиз үчүн бул канчалык маанилүү экендигин жана ошол өсүп келе жаткан муундардын бул эртеңки биздин келечектеги инженерлерибиз. Эгерде биз ошолорду канчалык колдоп, аларга шык мотивация берсек, алар үчүн шарттарды түзсөк, демек биздин коомубузда эң күчтүү түрдүү тармактагы инженерлер пайда болот. Демек, анда биздин Кыргыз мамлекети дагы бекем жана күчтүү мамлекетке айланат деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин көрсөтүү түз эфирде уланып жатат. Андыктан сиздер бүгүн биздин жаш жаратман балдарга болгон суроолоруңуздарды, деги эле ойлоп табуучу балдарды кантип тарбиялоо боюнча адыс эксперттерге дагы суроолоруңуздарды калтырып өтсөңүздөр болот. Ал үчүн сиздерге түз байланышка телефондор иштеп жатат. 03222 коду менен 72105 телефонуна түз байланышка чыгасыздар дагы. Эгер сиз WhatsApp колдонуучусу болсоңуз, анда 0550 коду менен 288176 номерине өзүңүздөрдүн SMS билдирүүлөрүңүздөрдү да калтырып өтсөңүздөр болот. Андан тышкары Facebook тиркемесинде дагы Билим Илим каналынын баракчасында түз алып берүүнү улантып жатабыз. Дал ошол жерде дагы өзүңүздөрдүн суроо, сунуш, пикирлериңиздерди калтырып өтсөңүздөр. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө биздин студиябызга келген адистер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип өтмөкчү. Кийинки суроо Байыш агай сизге болсун. Негизи эле ушул мезгилге чейин дагы ар кандай илимий техникалык жааттагы сынактардан сиздин бир канча окуучуларыңыздын колунан жаралган жакшы бир эмгектерине ортоктош болуп келгенбиз. Дал ошол окуучуларды эл алдына алып чыгууда, жакшы бир эмгектерди жаратууда негизи эле окуучунун ушул ойлоп табууга шык жөндөмдүү экенин кантип баамдайсыздар дагы, анан ошол окуучуну кантип бир таптап, куш кылып, кулалы кылып учурасыздар? Берген сурооңуз жакшы болду эжеке.
негизинен балдарды биз мына райондук балдар чамачылык борборунун негизинде биз иш аракеттерибиз, иримдерибиз бар ошол райондук балдар чамачылык борборунун ичинде ошол багыттарда эле ичиндеги көп иримдер бар. Техникалык багытта, туризмдик багытта, дагы башка музыкалык багыттарда ошол жерге кызыккан өзү таланттуу балдар негизинен жазылышат. Анан биздин эң негизги мугалимдердин биздин негизги ишибиз эми мындай айтканда баягы балдарга дагы да болсо кызыгуусун арттырыш, балдарга канчалык жумшак мамиледе болуп, анан үйрөткөндө зерикпестен балдардын көңүлүн мындай карайбыз, түшүнбөгөн суроолоруна же башкасына. Анан багытты дагы ошо балдардын өзүнө ылайыктап беребиз. Эгер бала жашына карайбыз, кичинекейби же чоңбу, окуучулардын жаш курамына карайбыз. Сиз айткандай өзү негизинен 5-6 класстан алсак жакшы эле болот. Себеп дегенде 5-6 класстын окуучулары уже биздин мынау техникалык багытка жакын болот. Информатика сабагы байланышат, программалоо боюнча. Дагы ошондой эле бир кыйла технология деген сабактар бар. Ошол сабактардын негизинен биз балдарды ошол кызыккандыгына карап туруп, анан дагы олордун кызыгуусун арттырыш үчүн биз ошол роботтарды компьютер менен башкарганды, телефон менен башкарганды, дагы болбосо баягы Wi-Fi'дын негизинде, Bluetooth'дун негизинде балдардын дагы да болсо кызыктырып, алысын жакын кылганы аракет кылабыз да жеке. Ошол кыскасы ошондой эми балдардын немесине карайбыз, жаш курагына, кызыкканына. Бүгүн биздин студиябызга окуучулардан дагы келип отурат. Дал ушул жаш жаратман окуучубуз Усманга суроо узатайын. Усман, деги эле ушул ойлоп табуучулукка бир нерсени жаратып, аны калктын муктаждыгына берсем экен деген ой менен канчанчы класстан баштап ушул бир нерсе жасап, аны кыймылга келтирүү, же бир ушул макеттерди жасап, эжеке менен мамилелешип, идея бөлүшүү канчанчы класстан баштап ушул кызыгып калдың ошого? Мен кызыкканым 7-класстан башталган. 7-класста мен ушу технология сабагынан өзүм бир үй жасап жатканда, анан үйдүн керекти механизмдерин иштөөчү кылганымда, ошо технологиядан берген эжекебиз айткан, сен ушу калбыжекеге бар, ал 5-класстагы ойлоп табуучуларды кабыл алат деген. Анан ошондо калбыжекеге барганда, калбыжеке мени кызыктырып койду. Ошого ушу тармакты мага жагып, ушу тармакты тандадым. Мынакей эң сонун маалыматты алдык да Усманданчы. Калбы эжеке кызыктырды, андан кийин менде ойлоп табуучулук бир жөндөм ойгонду дегенчи. Эжеке, сиздин ушул ар бир эле бала бир нерсеге жөндөмдүү болот да, ар бир эле бала ушул жашоону өзгөчө кабыл алып, бир кандайдыр бир жак менен элге таанылсам экен деген жаш өспүрүмдөрдө сөзсүз кыялдар жашайт да. Ошол баланын кыялын кантип ушундай деңгээлге, баягы колго кармап же көзгө көрүп көрсөтө турган деңгээлге алып келесиз? Мен 45 жыл эмгек жолумда көптөгөн балдар менен иштедим. Булар менин ошол иримимде балдар команда болуп жүрүшөт. Азыр бир поколение бүтүп кетип, мурда поколениялар уже ийгиликтерди жаратып атат, ийгиликтүү окуучулар болушуп. Быйылкы жылы дагы 2 окуучум бүтүп кетти. Республикалык, кыргыз патенттен, интеллектуалдардан, конкурстардан жеңип алган. Булар кийинки поколениядагы менин жаш жаратмандарым. Балдарды көбүнчө мугалимдер бул балдар кандайдыр бир башкача жөндөмгө ээ деп мага сунушташат. Анан ошол балдарды 5-класстан баштап, 6-7 класстан баштап өзүмдүн иримме тартам дагы. Ошол балдардын өзүнүн эмнеге кызыгуусу, биринчи алар менен ой бөлүшөм, сүйлөшөм. Анан бул балдардын жан дүйнөсү менен балдар менен бала болуп жашайм. Менин өзү ушул мугалимдик кесибимде балдарга болгон жакындыгым болсо керек. Менин жашоомдун көркүн ачып, кооздоп, анан жашоого үмүт берип турган ушул мектеп балдары. Балдардын жанынан эч качан кетким келбейт. Үйдө дагы булар эсимде келет. Түнү да буларга звонок кылам. Эмнени ойлоп атасың, эмне кылайын дедиң эле. Анан ушул балдардын жаратмандыгына шык берип, келгиле аны жасап көрөлү, анан бул конкурска катышып көрөлү, андан ийгилик жаратабыз деп, ушул команда. Анан булар жогорку поколениядагылары кичинекей балдарга жардам беришет.
Анан булар жогорку класстагыларды агаларыбыз деп сыйлайт. Алар кичинекейлерге жардам берип, жетелешип, ошентип жүрүп булар бирин бири тарбиялашат. Анан бир тууган болуп калышат. Качан бүтүп кетсе дагы ушул балдар жөнүндө бул нерсе үзүлүп калбасын эжекке ортодо. Ушуларды алып кетиңиз, биз ошол күндөрдү эстейбиз, биздин бактылуу учурларыбыз деп менен ошол ийгиликке жеткен окуучуларым звонок кылып сүйлөшүп, буларга да менен да сүйлөшүп турушат. Сиздердин колуңуздардан моундай сонун эмгектер жаралыптыр да эжеке. Ушул эмгектерди жаратууга сиз ирим өтөм, сабак өтөм деп жатасыз. Анан окуучуларыңыз менен кайсы убакыт табасыз? Мен чынында акыркы күндөрү аябагандай эле жумушум көп болуп кетти. Мен бир эле балдар менен иштебестен лекцияга, мугалимдерге билим берүүгө дагы келем. Анан билим берүү демилгелерин колдоо фондунда азыркы мезгилде окуу керемет долбоорунда математика сабагы боюнча кантип балдарга математика сабагын турмуш менен байланыштырып, сабак өтүү боюнча тренер катары аларга методикалык жардам берип, семинарды өтүп келе жатам. Ошону менен бирге эле окуучулар менен Ошол менен бирге эле менин баягы ар бир убактымды, ар бир минутамды бөлүштүргөнмүн. Кайсы күнү балдар менен иштейм, кайсы күнү мугалимдер менен иштейм, кайсы күнү сабагымды өтөм. Бүгүн биз азыркы Кыргыз патенттин келечек жаратманына конкурска даярданып атканбыз. Анан бүгүнкү программабыз башкачараак болчу. Анан бүгүн программабыз өзгөрүп элтерге келип отурабыз. Демек менин ар бир күнүмдө ошол балдарга арналган. Бул жерге алып келген эмгектерди азыр Усман кандай, эмне максатта жасады? Бунун негизи иштөө тартиби кандай? Эгер бул жасалган макет ишке кирсе, анда биздин элибиздин кандай муктаждыгын чече алат? Усмандын өзүнөн угуп, анан кийин бул кандай иштейт, эмне үчүн көрбөйлүбү? Усман көрсөтүп бербейсизби жалпы теле көрүүчүлөргө? Макул. Бул эмне деп аталат негизи? Менин проекттин аталышы КР-22 деп аталат. Бунун жасоодон негизги максат биздин азыр биз экономикабызды өнүктүргөнү биз ошо көбүнчө айыл чарба тармагын тандайбыз дагы. Айыл чарбадан биз көбүнчө ошо эгин эгип, аны экспорт кылуу менен байынтебиз, аракет кылабыз. Мен бул проектим ошо эгин эгүүдө демек дыйкандардын кыйынчылыктарды жеңип, бизге жеңилдик пайда кылат да. Негизи түшүндүрө кетсем, бизде негизи ошо эгин эгүүдө биз биринчи орунда жерди казабыз. Жерди айдап туруп, айдагандан кийин топуракты майдалоо керек. Майдалагандан кийин уруктарды эгип, анан да аларды көмүп чыгуу керек да. Мен бул проектим ошо 4 жумушту бир убакта кылып кетүүгө ылайыкталып жасалган. Азыр көрсөтүп берем. Демек ошол 4 жумушту бир убакта жасай алат, бул долбоор? Бул бардык жерде иштей алат. Бунун жолдо жүрүү проценти да жогору болот да. Бул ошо өзүнүн түзүлүштөрүн өзү жүктөп, анан кайра түшүрүп, ушу башка ордун которгондо буну кайра. Демек эч кандай кошумча күч керектелбейт, иштетүүгө болобу азыр? Иштетүүгө болот. Ошондо бул кандай, атайын күйүүчү майдын жардамында иштейби же кандай? Бул электр кыймылдаткычтар менен иштейт. Электр кыймылдаткычын колдонуп биз ошо экологияга зыян келтирүүдөн сактанабыз. Бул электр энергиясы менен, күн энергиясынан алып туруп, ошо менен жүрөт. Азыр жүргүзүп көрсөтүп берем. Демек, ошондо саатына дейли канча жумуш аткара алат? Саатына бул өзү негизи орточо ылдамдыгы менен жүргөндө 20 км саатына жүрөт дагы. 20 км саатына жүргөндө 1 гектар жерди ошондо жарым саатта бүтөт. Жарым саатта бүтүп калат, Калбай эжеке жетекчиңер экен. Калбай эжекеге суроо берейин, мүмкүн болсо ордуңуздан орун алсаңыз болот. Калбай эжеке, айтып өтсөңүз деги эле ушул нерселерди, балдардын жасаган, ойлоп табуудан жаралган эмгектерди бүгүнкү күндө ушул кандайдыр бир бийлик тарапка ушул нерсени ишке ашырайлы, жалпы жогоруда Усман айткандай, дыйкандардын кандайдыр бир түйшүгүн жеңилдетет деп сунуштайсыздарбы? Ушул нерсени жасагандан кийин буну калктын колдоосуна берүү үчүн, колдонуусуна. Биз мындан 2 жыл мурда Кыргыз патентке кымыз бышыруучу аппарат менен катышып, байгелүү орунду алып келгенбиз. Азыр ал аппаратты бардыгы
эме колдонуу үчүн эме суранып атышат. Себеби ал жерде дагы адам күчүн жеңилдетип, бир канча ошол кымыз бышыруучу аппарат бир эле кымызды бышпастан каймак чыгарат, творог жасайт. Демек, мен балдарга көбүнчө булар өздөрүнүн ойлорун айтып, долбоорлорду айтышканда, ал долбоор ошол келечеги кандай, актуалдуулугу кандай. Бир эле жумушту аткарбастан, ал бир канча функцияны аткаруу менен адамдын эмгегин жумуштатуу жөнүндө аткарсаңар аябагандай сонун болот деген өзүмдүн кеңештеримди айтам. Булар ошого карата өздөрүнүн иштерин аткарышат. Байш агай айтып өтсөңүз деги эле ушул бүгүнкү күндө ойлоп табуучу балдардан уучубуз кур эмес да. Алар бар, алар кандайдыр болбосун ойлоп таап, сиздер менен бөлүшүп, анан идеяны бышырып жетилтип, анан бир кандайдыр бир макет болгон эмгекке жеткирип жатасыздар да. Бүгүнкү күндө ошол макеттердин жакшыларын алып, элдин бир муктаждыгын жеңилдетүүгө сунуштоо үчүн жалпы бир сиздердин ар бир ирим жетекчи дейлиби, облус болуп ушундай бир ишке ашырууга мүмкүнбү? Ооба, Кудай буюрса ошол ниет эле жүрөбүз биз дагы. Азыр биздин негизги максатыбыз балдардын кызыгуусуну карап туруп, балдарды шыктандырып, ошол багыт боюнча балдарды ошол кесиптин ээси кылып чыгарыш да. Анан менде дагы бир өтө мындай актуалдуу деген бир өзүнчө бир ой пландар бар. Азыркы мына ушул учурда эмес, эми кийинчерээк азыр биз ушул жылдарда биз балдарды кадрларды чыгарсак, жаңы немелердичи, окууга берип неме кылсак, окуудан кийин булар жогорку билимди алгандан кийин, инженер болуп толук чыккандан кийин мына биздин өзүбүздө таш көмүрдөгү баягы немебиз бар, полпровод деген жарым өткөргүчтөр заводу бар. Эми Кытайдан же башка Япондон эле күтпөстөн Кыргызстаныбыздын өзүнөн да чыгарабыз деген. Демек, өзүбүздү өзүбүз колго алсак болот дейсиз. Колдосок болот, неме кылып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Усмандын да бир эмгеги бар. Бул жерде долбоору, дал ошол долбоор дагы эмне жөнүндө, аны кантип пайдаланабыз, Усман дагы өзүңдүн да бир эмгегиң боюнча жалпы телекөрүүчүлөргө көрсөтүп берсең. Мен бул проекттин аталышы ленталуу конвейер. Бул бизге ошо курулушта жана айыл чаба тармагында бизге жардам берет. Бул биздин мисалы үчүн адамдар көтөрө албаган оор жүктөрдү бир жерден экинчи жерге которуп берет, горизонталдуу жана вертикалдуу. Бунун үстүгө көтөрүп биз жүктөрдү бийик жерлерге көтөрсөк болот. Демек, жүктү өйдөгө алып чыгууда, горизонталдуу кылып буну биринчи жерден экинчи жерге оңой жылдырууга мүмкүн. Азыр иштетүүгө мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошондо бул эмненин жардамында кыймылга келип иштейт? Бул электр кыймылдаткычтын жардамында ишке кирет. Жасоого канча убакыт кетти дал ушул долбоорду? Бул проект негизи меники эмес болгондуктан канча убакыт кеткен мен билем ошо. Биз мектептин проекти да ошо. Жалпы жамааттын проекти. Азыр иштетип бересиз да? Бул жактан кыймылга келди? Электр энергиясы жок жатат. Менимче электр энергиясы жетишпей жатат окшойт, Негизи бул долбоор ишке ашса, анда биз оор жүктөрдү өйдөгө алып чыгууга адам күчүн горизонталдуу жылдырууга мүмкүн. Горизонталдуу жылдырууга адам күчүн колдонбой эле иштетсек болот, Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай Усман сыяктуу бизде таланттуу, тарбиялуу, жаратман балдар көп. Келиңиздер, анда дал ошол жаратман балдардын колунан жаралган бир эмгектерин биз атайын бир ошол илимий техникалык жумалыкта тартып алган элек. Келиңиздер, ошол жаратман балдардын эмгектерине кийинки сюжеттен ортоктош болсок. Бул Чоңалай районунда тоолуу жерлерде жасалган машина. Чоңалай району тоолуу райондуктан болгондуктан адыр-быдыр жерден жыгылбай өтүп кетүүчү, мал чарба менен алектенгенде жайлоолорго жүрүүчү машина болуп жасалган. Бунун материалы дарбазадан ашкан профилдер менен жасалган. Тышы болсо мындай шипырлардан туникелеrini кесип туруп чаптаганбыз. Баллондор бузуп келишкен баллондорун алганбыз.
Бун дагы немеде эшиктин ачылган жерини велосипедтин септери, бузук септерди колдонгонбуз. Бул болсо сигнализация колонкалары. Бул контактный уланган реле. Бунусу сигнализациясы бар. Мына асты контактный уланган. Бун бурулат, бул эки кнопка менен. Бул алдыга аркага. Асты мына болсо сигнализация. Бул эки мотор. Мына развал менен коюлган. Бир балон айланганда бир балон айланбайт. Бурулуш үчүн. Динам койсо болот, баллонго ремен коюп. Ремен аркылуу канча узакка жүрсө, аккумулятордун өзү заряддайт. Да прицеп сүдүрөп койсо болот, эми мындай тоого чыкканда малды салып келсе болот прицепке. Nasıl buldu sxema? Bunun içinde bayağı datçigi var. Bunu basıp koygan soň buga kontrol beret. Başına bu kantip işteyt, emneni tazalaş gerek. Kanday neni görüş gerek, oşonu beret. Bul bolsa jönökөй эле заратник. Заратниктин башына мына батареяларды зарядтаса болот. Ал азыр эчкеде заратниктин башы. Лем буну мына батареяны салган соң, мынага контрол келген соң өзү эле иштей берет. Мисалы үчүн чаң болсо, майыптар жана кары картаңдар буну тазалай албайт. Бунун көзүнө көрүнгөн нерсени сүзүп кетпеш үчүн же токтоп калбаш үчүн мындай мен көз кылып койгом. Бул мындай көргөн соң кайра ошо мусордун жанына барып тазалап иштей берет. Качан тазалап иштеп бүтмөйүнчө айланып тегеренип тазалай берет. Az астыга жүрүп кетет, анан бул түстөрдү да тандайт. Арка түстөрдөн качып, тоскоолдуктардан качып, кайта астыга кетет да. Өзүнүн функциясы ушундай. Бул күчтүүлүгүнө да карайт да. Бирнерселер түртүп чыгара алат да, түртүп кете алат. Кызмат аткарат, жашоодо эмне үчүн керек? Баягы тракторлор бар го, баягы кум сүртүп жол тазалайт турганчы, ошол сыяктуу эле болот. Эгер бунун астына мындай түткүчтү коюп койсок, ошол кумду түртүп аягына да жеткип кетпейт да, жет тегизей турган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТРдин Билим Илим каналынын педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз жаш жаратмандар. Деги эле бүгүнкү күндөгү жаш ойлоп табуучулардын эмгектери, аларга болгон колдоолор боюнча болуп жатат. Эгерде дал ушул тема боюнча өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңуздар болсо, анда экранда чыгып турган 2 номер сиздер үчүн кызмат кылып жатат. Дал ошол номерлерге түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан сырткары SMS билдирүүлөрдү дагы жөнөтсөңүздөр болот. Андан тышкары биз Facebook тиркемесинде Билим Илим каналында, Билим Илим каналынын баракчасында түз алып берүүнү улантып жатабыз. Дал ошол жерде да өзүңүздөрдүн комментарий аркылуу суроо, сунуш, пикирлериңиздерди дагы калтырып өтсөңүздөр болот. Биздин катарыбызга жаңы кошулган окуучу кызыбыз бар. Ал Асема Ашырбекова, Кара Суу районундагы Дадан Султанов атындагы негизги жатак мектебинин 8-классынын окуучусу. Асема, айтып өтсөң, деги эле ушул ойлоп табуучулукка кызыгып, кандайдыр бир нерселерди кыймылга келтирип, андан бир жакшы нерселерди жаратууга качандан баштап кызыгып калдың? Мен бул нерсени быйыл кызыгып баштадым. Агайыбыз жаңы келген үчүн роботехника илимине кружогун өтүп баштагандан кийин мен кирип агайдын эме жасагандарын көрүп, анан ошолорду көрүп өзүмө деле илим алгым келип, шуну жасаган аракет кылып быйыл баштадык бул нерсени. Демек, агайдан билим алып, мындан ары дагы көптөгөн нерселерди ойлоп табууга аракет кылып турган убагың. Агай, айтып өтсөңүз, деги эле ушул бир нерсени жасоо үчүн бүгүнкү күндө робототехника аябай өнүгүп,
алып тургай. Ушул техникалык багытта дагы аябай өнүгүүлөр болуп жатат да. Ошондо сиз кайсы багытка балдарды жөнөкөйдөн татаалга үйрөнөт эмеспизби баарыбыз элечи? Жөнөкөйдөн кайсы багытта анан алып кетесиз татаалга? Биздин баягы систем окуу борборунда дагы бизди окуткан эле, баягы Лего деп конструктор берген бирден. Ошол биздин Легобуз мына ошол аппарат болот. Ошонун негизинде жасалган урнабыз, акылдуу урнабыз. Биз ошол Легодон баштап туруп, анан Arduino дегенибиз да бар. Робототехника боюнча баягы наборубуз. Биздин Arduino'буз мындай баллончик немелери жок, бирок ондо стартовый набор Arduino'буз. Ошол Arduino менен аяктайбыз деген үмүттөбүз. Себеп дегенде Arduino'до эжекенин баягы физика бөлүмүндөгү баягы энергетика багыты боюнча ол жерде толук токтор менен иштейт балдар. 5 вольттан баштайт, 220дан аяктап бүтүрүшөт. Ошондо балдар эгер толугу менен үйрөнүлмөй калган болсо, мына бул акылдуу үйлөр дегенде, анан кийин мына бул чырактарыбыз бар, фотореленин жардамында ошолорду башкарышат. Фотореле бар, дагы башка температурасы бар, башка ушундай дагы көптөгөн датчиктери бар. Ошонун негизинде балдар үйрөнүшүп, ошо менен аякташат. Ошонун негизинде эле бир эле мындай майда нерсе эмес, чоң нерселерди да башкарса болот. Эң негизги суроо да ушул балдарды бир нерсе долбоорду түзүп, аны ишке ашырууда эң башкысы коопсуздук эрежелери менен тааныштырасыздарбы? Биздин окуубуздун башында эле биринчи сабактарыбыз коопсуздук эрежеси болот. Ошол өзүбүздүн класстагы жана иштеп аткан мына бул конструкторубуз, мунусу 10 вольтта аппаратыбыз, Lego конструктор. Беркинибиз болсо, ол 5 вольтка иштейт. Баягы Arduino дегенибиз 5 вольтка иштейт онубуз. Олордон коркунучу жок. Негизинен проекттин жасагандан караганда буларды программалап, ошол идеяны ишке ашырыш, ошонусу татаалыраак турат. Өзү негизинен робототехниканын бир 20% эле мында жасаштыкка кирет, мына ойлоп табуучулукка, ошону ишке түшүрүп, жыйынтыкка чыгарыш, мунун бардыгы информатиканын сабагы эле, ошо алгоритмдери менен программалык мына азыр бизде эң актуалдуу болгон IT кызматтар бар го. Ошолордун эле негизин камтып берет өзүнө. Демек, бүгүнкү күндө заманбап ойлоп табууну каалаган окуучулар анда сөзсүз түрдө информатика, анан физика сабактарын баса белгилеп окушу керек, ошого көңүл бурушу керек. Деги эле ушул бүгүнкү күндө Асемада бизге куру кол келген эмес, ал өзүнүн долбоору же болбосо эмгеги менен келген. Асеманын долбоору эмне жөнүндө, ал ушул калктын муктаждыгын деги эле ойлоп табууда кандай жол менен чече алат, анда Асеманын өзүнөн уксак. Кел Асема, өзүңдүн долбооруң боюнча жалпы биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсең. Биздин долбоорубуздун аты акылдуу урна. Биз мисалы башка өлкөлөргө барсак, тазалыктарын көрүп, суктанып, ушундай болсок керек, биз эле Кыргызстан ушундай өнүксө керек деп айтабыз, бирок өнүккөнү өзүбүз жардам беришибиз керек Кыргызстанга. Биз акылдуу урнаны идея кылып, жөн гана жасап көрдүк азыр. Буюрса бул идеябыз ишке ашып калса, чоң кылып заводторго же болбосо Кыргызстан өнүктүргөн теги эле бардык жерлерге коебуз. Шаар ичинде да койсок болот. Бардык жерлерге коебуз. Акылдуу урнанын кызматы адам жакын келгенде өзү ачылып, жабылып, сүйлөгөнгө мындай кылабыз. Демек сүйлөсө да болот, эгер таштандыны, акылдуу урна таштаңыз деп, таштагандан кийин рахмат деп айтып, ошондой кылып идеябыз азыр ишке аша элек. Буюрса ашырганыбыздан кийин сүйлөтүп, чоңураак кылып жасап, дагы эме кылабыз. Демек, ошондо акылдуу таштанды таштоочу урна. Бул эмнеси менен акылдуу? Бизге жөн эле урна көрүнүп турат да, эмнеси менен акылдуу болот? Бул өзү бул жака келгенде, адам жакындашып келип атканда ачылат, анан саламатсызбы, таштандыңызбы, таштаңыз дейт. Таштагандан кийин рахмат деп айтат. Азыр кыймылга келип иштей алабы? Иштейби? Кантип иштетип бересиз? Иштетип көрсөтүп берсеңиз. Азыр ошондо биз ноутбуктун жардамында башкарабызбы, агай, кандай? Азыр программа толук ишке аша элек. Бул макетибиз азыр эшигин ачып жаабып, ошол эле датчиктерин коюп иштетип көрдүк. Азыр бул компьютер негизинде же телефон негизинде эле эшик ачып жабылат. Эгер буну азыр программалык жабдылыштан толуктап бүтүп алсак,
астында жанып турган, күйүп турган чырагы ошол ультразвуковой датчик деп аталат. 2 метрден аралыктагы нерсени аныктайт. Ошого биз адам 2 метрдин ичине киргенде биздин идеябыз боюнча бул урдуна кош келдиңиз деп айтат өзү. Автоматтуу түрдө ачылат. Өзү сүйлөш керек. Өзү сүйлөйт дагы кош келдиңиз деп, таштандыгыңызды урдуна салыңыз деп өзү үн менен чакырып турат. Анан эшик ачылат ошол моментте эле. Ошол учурда эшик ачылгандан урдунан ташагандан кийин кайра рахмат деп эшиги жабылып калат. Урдуна салган жери. Азыр эшигин ачып жаап көрсөтүп бербейсиздерби? Азыр көрсөтмөй калабыз жеке азыр. Агай сиз туруп туруңуз. Ооба. Жок, кымчылып калды ошол бир жери. Тура турабы? Азыр эме алачы. Демек, бул дагы бир кызык болуп атат да, агай. Эгер бизде эме бүтүндөй адамдар бирдей эмес, 5 кол тең эмес дегендей, таштандыны толук таштабай же жанына ыргытып кеткен болсо дагы таштандыны кайра алып таштаңыз деп сүйлөйбү? Ошондой программаны да киргизгенге мүмкүнбү? Ооба. Ошол нерсени азыр бул таштандыбыздын эмесин программа жабылыш эле калды. Азыр негизи мынабыз кымчылып калган окшойт бир жери. Ачайын деп күч жетпей ачканы. Ошол Мүмкүн болсо карасаңыз болот агай. Негизи ушул нерсени ишке ашырсак, биз шаар ичинде акылдуу шаар катары дагы акылдуу таштандуу урналарын колдонууга мүмкүнбү? кандай дейсиз? Акылдуу урналарды шаар ичинде колдонууга мүмкүнбү? Ооба, ооба. Кандай курамдардан турат ушул таштандуу урнасы? Немеден жасалган эмесиби? Таштанды. Кудай буйрса, азыр биз бул таштанды урнабызды баягындай азыр башка өлкөлөрдө таштандыларды ишесини башка, кагазын башка, баягындай почок кошкон, мындай мусор деп коебуз го, ошо кошкон нерселерди бөлөк-бөлөк өзү айырмай турган кылып неме койсок, мына бул датчигибиз келатканда өзү айтат. Эгерде адамдын немесине сиз айткандай микрофон коюп дагы орнотсо болот. Микрофондун негизинде эгер ише дей турган болсо, урна өзү чакырыш керек. Акылдуу урнабыз өзүнүн алып негизинде. Демек, жалпылап айтканда бул заманбап таштанды урна болушу керек. Кийинки суроого өтсөм, эжеке, бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк эле ойлоп табуучу балдардын жетекчилери бул физика, информатика мугалимдери экен да. Башка адистиктеги мугалимдер дагы ойлоп табууга балдарды үндөп, ошо ойлоп табуучу бир кандайдыр бир долбоорлорду иштетип, балдарга шык жөндөм берүүгө болобу? Башка предметтер дагы шык жөндөм берүүгө болот. Себеби балдарга билим берип жатканыбызда биз бардык предметтер бирге комплекстүү түрдө балдардын билим алуусун уюштурушубуз керек. Бул биздин мамлекетте дагы STEM билим берүүсү быйылкы жаңы окуу жылынан баштап киргизилип атат. Табигый илимдерди, химия, биология, физиканы математика менен, технология менен жана ошондой эле тилдер менен интеграциялоо аркылуу балдарга политехникалык билим берүү киргизилүүдө. Эгерде ушул ишке ашырылган болсо, бул детсадтарда дагы бул STEM билим берүүсү кетип атат. Демек, балдар 6-5 жашар балдар леголор менен, түрдүү программалар менен иштөө аркылуу өзүнүн күнүмдүк турмушунда эмне зарыл, эмне керек экендигин аныктай ала турган деңгээлге жетиш керек. Ошол эле мезгилде биздин STEM билим берүүсүндө табигый илимдер менен башка математиканы, технологияны интеграциялоо аркылуу ошол эле тематиканы өтүп жаткан мезгилде физика предмети өзүнүн темасын, биология өзүнүн, химия өзүнүн, математика өзүнүн темаларын, технология өтүп атканда ошону турмуш менен байланыштыруу жана ал турмуштун кайсы тармакта өтө маанилүү экендигин балдарга жеткизүү мындай караганда келечек инженерлерди даярдоого багытталып атат. Муну биздин президентибиз Садыр Жапаров дагы Алтын түйүн улуттук академиясына барганда муну баса белгиледи. Быйыл июнь айында STEM билим берүүсү боюнча эл аралык форум болуп өттү. Ошол форумда дагы балдар бакчаларынан баштап жогорку мектеп
мектепте жогорку класстарда STEM билүүсүн ишке ашыруу боюнча негизги иш чаралар кетип атат. Агай айтып өтсөңүз деги эле бул суроо экөөңүздөргө тең берсем болот. Ушул нерселерди жасоодо сөзсүз түрдө каражат кетет да. Анын тетиктерин алуу керек, кандайдыр бир убакыт эмес, тетик же каражат сыяктуу нерселер сөзсүз түрдө кете турган эмгектер экен да. Ушул каражат кимдер тарабынан болот? Сиздерди атайын каржылаган өзүңүздөрдүн мекеме ишканаңыздар барбы же ойлоп табуучу окуучунун өзү тарабынан каржыланабы? Ушул балдар ойлоп тапканда эң негизи ошол каражаттарга байланып калабыз. Бизге көбүнчө ата энелерибиз жардам берет. Анан мектеп тарабынан дагы колдоо болот. Буга чейин мындай мунун маанисин түшүнбөй келишип атышкан акыркы убактарда демек бул ойлоп табуулар өтө маанилүү экендигин белгилеп, ата энелер өздөрүнүн баягы тубаса таланты бар балдарына өтө көңүл буруу менен ошо керектүү нерселерди алып беришет. Анан көбүнчө биз баягы бузулган аппараттарды бузабыз дагы, ошонун запчастарын алып, анан ошолор аркылуу өзүбүздүн ойлоп табууларыбызды ишке ашырабыз. Долбоорлор. Эми азыр бизге дагы бир 3D принтерлер пайда боло баштады. Жакында биздин менин ушул иш чарага эмеге ийримге катышып жүргөн окуучум Красноярскийде Сибирский федеральный университетте мугалим болуп иштеп атат. Бизге ошол 3D принтерди алууга жардам берди. Демек биз аны менен да балдар өздөрүнүн тетиктерин жасап, өзүнүн ойлогон долбоорлорун ишке ашырат деп ойлойбуз. Эми ал үчүн бизге ал күндөр аз эмес. Биздин убактыбыз бир аз чектелип баратат. Ошондуктан баарыңыздарга сиздерге эркин микрофон сунайын. Негизи эле ойлоп табуучу балдарга кандай шык жөндөм берүүчү сөздөрдү айта алат элеңиздер? Мен эң биринчи ар бир ошол ойлоп табуучу бала кыргыз экендигин, Кыргызстандын жараны экендигин, эртеңки келечек ушулардын колунда экендигин. Анан физиканы окутуп атканда да айтам, биз кен байлык аябай байбыз, бирок аны иштетүүгө биздин эмебиз жетпейт. Силер эң мыкты инженер болсоңор, ошол байлыгыңызды өзүңөргө иштетесиңер, өзүбүзгө иштетебиз. Ошон үчүн силерден мен көптү күтөмүн деп дайыма аларга үмүт, анан шык берем. Агай, сизден? Ойлоп табуучу балдар кандай болушу керек? Аларга эмне деген кеп кеңеш айтат элеңиз? Ойлоп табуучу балдарга мен кеп кеңешим негизинен балдардын ошол Убактысы кенен болуш керек, убактысы кенен болуш керек да. Анан кийин ошо кызыккан нерсесине, кызыккан ошол багыты боюнча балдарга кандай болсо дагы ошол бала өзүнүн жолуну башка бирөөгө дагы оюну түшүндүрүп биле турган, анан кыргыз идеяга бай болуш керек. Идеяга бай болуп, өзүнүн өлкөгө жардамы тийсе деген. Айсема, жаш жаратман досторубузга сенден 2 сөз болсун. Биз өзүбүздүн оюбузду эжеке агайларга эмес, башка башка адамдарга деле айтып, өзүбүздүн ой пикирибизди билгизип, өлкөбүздү өркүндөтүүгө аракет кылышыбыз керек. Демек, сиздердин студияга келип, өзүңүздөрдүн эмгектериңиздер менен жалпы кыргыз эли менен бөлүшүп, бүгүнкү күндө ойлоп табуучу балдарга шык жөндөм берүүдө ийгиликтериңиздер менен бөлүшкөнүңүздөргө сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Билим Илим каналынын педагог көрсөтүүсү болду. Албетте, ойлоп табуучу балдарыбыз арбын болсун, ойлоп табуучу балдарыбыз арбын болсо, анда өнүккөн өлкөбүздүн кепилдиги болот деген тилекти айтуу менен биз сиздер менен коштошобуз.